Söz депутат Нышанов Сайдулла Камболотовичте. Рахмат, Дастанбек Артисбек, саламатсыздар, урматтуу чакырылгандар, урматтуу премьер-министр. Мага чейинки сизге суроо берген коллегаларга кичине туура эмес айтып койдуңуз, урматтуу премьер-министр. Мына мен субботада кабыл алам деп. Сиз депутаттарды бир жумада жазылсак, күтсөк кабыл алып атасыз. Бул практикада болуп атат, бул биринчи жолу болсо керек. Мен суроо мындай эле. Сиздин пикириңиз кандай? Келечекте мына биз Минобороно, биз мындай көз карандысыз өлкө болгондон кийин өзүбүздүн министрибиз болушу керек, өзүбүздүн министрибиз сыртка чыкканда башка мамлекеттердегиндей министр обороны, министр деген болуш керек. Энергетика бизде бул мындай керектүү тармак, биздикиндей суу, мына нарын каскады боюнча дүйнөдө почти жок болсо керек. Келечекте биз энергетика менен дагы доход алышыбыз мүмкүн. Ушуларды кайра министрлик кылбайлыбы? Пикириңиз кандай сиздин? Буну эми азыр талдап атабыз биз. Кечөөдө жана комитетте да бизге берди, сентябрь айына жаңы структураны алып келгенге деп. Менин оюм боюнча, мисалы үчүн коргоо министрлиги боюнча жакында Белоруссияга президент менен барганда ошол жерде байкадым да, ал жерде Шойгу жана башка коргоо министрлери турду, генералдар. Анан биздики жанагы генералдык штаб деп бир барат экен, анан коргоо комитет деп бир барат экен. Ошол жерде биздин деңгээл менен тигилердин деңгээли, тигилер кандай бизге мамиле кылат, мен ошол жерде өзүм көзүм менен көрдүм. Аларда мындай терс мамиле бар экен да. Мен аны президентибизге да айттым, Сооронбай Шариповичке. Момундай экен, аралашып атканда мен байкадым ушуну деп. Анан бул жерде дагы Мыктыбек Юсупович да айтып атат, ошол туура эмес болгон деп. Аны карайлы, сиздерге алып келелик. Жана баары биринчи аялдан, анан биздин оборонанын жетекчиси экинчи аялдан болгондо сыртта туруп калат да, ошону эске алсаңыз.